Абдылашым Маматов муниципалдык бакка тигилген көчөттөргө суу коюп, куурап калбай өсүүсүнө жоопту. Учурда көчөттөрдүн 80% көктөп, сугаруу тамчылатуу ыкмасы аркылуу ишке ашырылат. Ага кошо эле 40 сотук аянтка сынап көрүү үчүн 1 жылдык мөмөлүү өсүмдүктөрдү да тиккен. Түшүмдү жакшы берген түрүн кийинки жылдары көбөйтүү пландалууда. Алмалар эгилген, эми ошонун арасы бош калбасын помидор эктик, ашкабак эктик, коон тарбыз эктик. Onun arasından kişine bir malina emektik. Hazırғы жаңы Европадан келіп өтпей, полка деген сорттардан. Onun ayında bir 10 sotik onun ektim. Anan şerikler daha her biriz 10 sotikten ektik bu жерде. Бардығыздыққа шул 10 sotikten anan. Экспериментке мәке егіп көрдік, құлпынай ектік, малина ектік, помидор ектік, ашқабақ ектік, коон, тарбыз ектік. Енді бардығын егіп көрдік та, енді биылғы эксперимент қылып өтәбіз. Карабак айыл өкмөтү райондо биринчи жолу тамчылатып суугаруу аркылуу 25 гектар аянтка бак уюштурган. Алгач Кытай грантынын эсебинен 70 миллион сомго суугаруу тутумдарын орнотушуп, быйылкы жылы анын 10 гектарына көчөт тигилди. Келечекте көчөттөр түшүмгө кирсе, жерин айыл өкмөттүн тургундарына ижарага беришет. Бактан түшкөн киреше жергиликтүү бюджетти көбөйтүп, аз камсыз болгон үй бүлөлөр жумуш менен камсыз болушат. Муниципалдык бак кылып атабыз. Социалдык жагы дагы бар. Элдерге негизинен биринчи максат биз элди иш менен камсыз кылуу. Бул жерде азыр 24,5 гектар жер бар. 24 гектардын 10 гектарын азыр өздөштүрдүк. Дагы 15 гектарына күзгө пландаштырып атабыз, проекттер менен даярдап. Кудай буйрса мына көчөтүбүз жакшы көктөдү, Кудайга шүгүр. 70-80% көктөдү. Калганын дагы унуткула аракет кылып атабыз. Муниципалдык бак буга чейин пайдаланылбай какырап жаткан талаага уюшулган. Органикалык жер семирткичтерди колдонуу менен жердин асылдуулугун арттырып, жер жемиштерди өстүрүүгө да ыңгайлаштырып жатышат. Ижарачы эккен эгиндерден киреше таап, көчөттөрдү суугаруу милдетин алышат. Быйыл башталышы. Ошого башталышка азыр манал майда чүйдө мөбө боюнча бардыгын эгип көрдүк. Мына азыр көрүп атпайсыңбы, мына помидорлор азыр ар биринин таги 100 граммдан биогумус салган мына ушул помидорлорго. Башка дары сала элекпиз. Анан кече чаап, кичине жөөк тартмыш кылып койдук. Эми Кудайга шүгүр жакшы эле азырынча. Эгилгениге бир 15 күн болуп калды. Жакшы. Алдыда бактын айланасын тосуу жана калган аянттарга көчөт сатып алуу боюнча 20 миллион сомдой каражат керектелет. Бул үчүн облустук жана райондук өнүктүрүү фонддорунан каражат бөлүү убадаланган. Айыл өкмөтүнүн бюджетинен 1 миллион сомдон ашуун акча бөлүнүп, өздүк салым катары жумушчу күчү тартылган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.